кече күнү 23-июнда Бишкек шаарында ошо караван соода борборунда 3 жашар кыздын бутун эскалатор чайнап кетиптир да. Анан азыр мүмкүнчүлүк менен колдонуп, мынакей Бишкек шаарынын вице-мэри отурат бул жакта. Ошондой эле ички ишкерлердин өкүлдөрү отурат. Тилекке каршы дагы Министерство экономия өкүлдөрү кетип калыптыр, бирок мен ойлойм, мен да аларга дагы кат түрүндө кайрылам деп. Мен кайрылат элем да, мынакей Рамис Алиевич, сизге дагы. Бишкек шаарындагы чоң соода борборлору сиздерге тиешелүү да турабы? Бүгүнкү күнү өзү негизи ушундай иштерди мындай кандай десем, өкүнүчтүү окуяларга алып келбей эле ошо алдын ала карасак жакшы болмок деген сунуш болуп атат да. В связи с этим я вам предлагаю, давайте совместно, получается, с вами, с мэрией города Бишкек, совместно с Министерством экономики, давайте проведем тогда, я не знаю, как это будет, в порядке рейда, что ли, или на исправность всех этих эскалаторов и лифтов. Просто было бы хорошо, если бы, как таково, таких случаев не было бы, и мы бы алдын ала иштерин алып барсак жакшы болмок да. Мен да силерге бул тууралуу кат түрүндө дагы кайрылам. Бирок ошентсе деле, Рамис Алиевич, өзүңүздөрдүн көзөмөлдөргө алсаңыздар, анткени деген биздин шаарда өзүңүздөр жакшы билесиздер. Азыр ошо соода борборлор абдан көп, тем более азыр балдарыбыз каникулда. Көбүнчөсүн ошо ата-энелер балдарды алып барып эс алтканга көп барышат да. Ошондон улам ушул маселени көзөмөлдөргө алып койсоңуздар деген сураныч. Чоң рахмат. Рахмат, Аида Исатбековна.